Кара Суудагы Тураталы базарындагы мыйзамсыз мейчиктештирилип кеткен жерлер мамлекетке кайтарылууда. Анда жерлердин дээрлик 98% мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөн. Учурдагы базардын жалпы аянты 26 гектарды түзөт. Соодагерлерге арендалары түшкөн, ал арендаларын толук ушул Фугиге кетет. Ал эми бүгүн Кыргызстанда Дордой базары менен Кара Суу базары өзгөчө режимде, особый режимде салык төлөшөт. Булардын өздөрүнүн тарифи бар. Мисалы 1000 сомдон мисалы 4 миллион сомго чейин оборот кылгандары, мисалы жанагындай Пырлавкада соода кылгандары, ушулар 1,5 миң сомдон төлөйт. Ал эми 4 миллиондон 8 миллионго чейин оборот кылгандары, булар 3,5 миллион сом, 3,5 миң сомдон айына төлөйт. Ошондой эле соодасынын оборотуна карап тариф өзгөрө берет. Соодагерлер болсо базардын мамлекетке өтүшү менен сатуучулар үчүн шарттар түзүлүп жатканын айтышууда. Алар базардын үстү жабылып, ички жолдору оңдолгонун билдиришти. Бизге месталарыбыз жок болуп кеткен, месталарыбызды кылып берди. Жакшына жасап, мындай кылып бүтүрүп, жакшына кылып берди. Рахмат. Үстүбүз жабылбаган ачык жерде отурчу элек, бардыгы жакшы. Үстүбүз жабылып атат, бар базарды оңдоп порядкага салып, кыскасы башта палан сомдон төлөсөк, азыр болгону баарыбызды төлөп жакшы эле. Баары эле жакшы. Аренда жагында да жеңилдик жок, жеңилдик бар. Баарында жеңилдик бар. Эми башта месталарыбыздан жылдырдыңар деп жинибиз келген менен мамлекетке пайда түшүп, баарыбызга мындай жеңилдик берилди. бир жагы жакшы болду. Мына жер акылар мурдагыдан дагы кичине даже 100 сом, 200 сом арзаныраак болду. Биринчиден, анан мындай шарттарыбыз өтө жакшы түздү, чоңойтуруп, мына жерлерибизди, эстерибизди оңдоп, контейнерлерибизди жакшы кылып оңдоп берди. Эми жакшы эле. Жок, мамлекет күткөн туура болду бир жагычы. Менин оюм эми билбейм анан дагычы. Анан мамлекет күткөн эми анча-мынча нерселерди кирип айтсак, мындай кылып берет экен да мамлекет, бар бир мамлекет экен да. Айткан нерсебизди жок дебей кылып берип атат бардыгынычы. Тураталы базарынан түшкөн каражат мамлекеттик казынага которулат. Мындан сырткары түшкөн каражаттын 16 миллион сому жергиликтүү бюджетке берилет. Бүгүнкү күндө базардагы соодагерлер үчүн шарттар түзүлүп, жаңы соода борборунун курулушу башталган. Курулуштун аякташы менен аталган базардагы соодагерлерди көчүрүү мерчимделүүдө. Буга чейин да 3 кабаттуу соода борбор курулуп, сатуучулар жайгашкан. Учурда базардын айланасын иретке келтирүү иштери жүрүп жатат. 12 гектар базар болуп түзүлгөн да түптөлгөн. Андан кийин ошол 1 гектар, 2 гектардан болуп Сарай айыл өкмөтүнүн чечими менен базар чоңоюп, бүгүнкү күндө 26 гектардан ашык болуп калган да түзүлүп. Ал эми бүгүн баардыгы ошол укук коргоо органдары тарабынан сотко берилип, 97% мамлекетке өтүп бүгүнкү күндө. Ал эми ошол эле учурда базарда мисалы Фуги тарабынан, мамлекет тарабынан бул жерге чоң соода борборлору башталып, уже котловандары казылып башталып атат. Алар бүтүп калса, ушул жерден баягы башта базарда соода кылгандарды биринчи ошол ар бир соодагерди ошол соода борборуна жайгаштырат. Белгилей кетсек, Тураталы базары 1985 жылы 12 гектар болуп түзүлгөн. Бирок Сарай айыл өкмөтүнүн чечими менен базардын айланасы кеңейтилип 26 гектар болгон. Учурда базарда 40 миңге жакын соодагер эмгектенет. Мындан 1 жыл мурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу базары толугу менен мамлекетке өтөрүн жарыялаган.